Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жыгаччылык боюнча. Өткөндө сабакта биз жыгаччылыктан кырмалоо темасындагы атайын шахмат фигураларын жасап сабак өткөнбүз. Бүгүнкү биздин өтүүчү сабагыбыз сіздерге ошондой эле жыгаччылыктагы эле жыгачтан тарелкаларды жасоо боюнча, мындай айтканда тарелка патнустарды жасоо боюнча сабак өтөбүз. Биздин эскиз үлгүгө карата мына тарелканын эскисин алып чыктым. Ушул үлгүгө атайын материалдар дайыз. Бул материалдарды мына кадимки эле биздин өзүбүздүн жергиликтүү материалдардан, теректен, же болбосо саснадан экөөнөн даярдайбыз. Бүгүнкү мен жасаачу материалдын эмеси, материал сасна болуп эсептелет. Муну кадимки деле мына чоңураак жыгачтардан алып кесип алдык. Эми муну дагы эмне кылабыз? Ошол эмеге ылайыктап турлайбыз. Ушул эскистин көлөмүнө жараша мына. Мындай келсек, ошону турладык да ушуну тегерегин жасайбыз деп туруп, ошонун размерин чыгарып алабыз. 20,5 болду. 20,5. Муну кесип алабыз да мынтип туруп. Так. Эскисти мындай коебуз дагы. Мына. Коопсуздук эрежесин сактайбыз. Кесебиз. Кийинкиси биз атайын ушул кырмалоочу, тарелканы жасаш үчүн атайын кырмалоочу материал даярдадык. Ошон үчүн станоктун өзүнчө бир бөлүкчөсү бар. Муну биз азыр бар тагып тегереткен ушуга кырмалоо ташит этебиз да. Ошон үчүн муну ушу эмеге бекитип алабыз атайын. Мына тегисти бекитип алабыз. Муну катуураак бурабаса эң кооптуу эме ошо да чыгып кетет да. Экөө ажырап кетсе, чачырап кетсе бүт таркалайт. Катуу жаман станокто опасный да. Ошон үчүн муну колдон келсе жакшы бекитип алыш керек. Кырсык көп болот ушундайлардан чыгып кетет. Бул эми бизде мындай айтканда ошо тарелка даярдап алган материалыбыз болду. Муну азыр биз алып барып, атайын кырмалоочу станокко салабыз. Мына мындай болгон кырмалоочу станокко коебуз. Заготовканы бекитебиз. Бул эми эгер чоң организациялар иштесек, чоңураак станок болмок, эми бул өзү чоң чакан ушундай балдарга үйрөткөнгө ылайыктуу кылып жасап койгом өзүм колго эле самодельный деп коебу. Ошондой. Ошон үчүн кичине удобствосу андай болбойт, бирок иштесе болот. Жыгачты бекитип алдык, материалын бекитип койдук. Эми буюрса бисмилла деп иштеп баштайбыз. Кырмалоо жолдорун. Тарелкабыздын диаметрин, мындай айтканда, тегерегинин размерин алабыз, размерин тактап алабыз. Муну эң жөнөкөй эле бир эмеге ченеп койсо болот, жыгачка. Эскистеги кагазга ченеп алабыз, атайын шаблон жасап мына кетти. Ушу боюнча тарелканын тегереги чыкты. Буюрса токтотом дейм, капталын жасап баштайм. Капталын жасап. Анын үчүн азыр мен регулировкасын башкача кылам. Иштетип баштайбыз азыр. Размери чыкты. Ушундан эми ортоңку эмесин чыгарып алабыз. Размери мына.
Gelse oldu. Oldu soyacağımı. İçine alıp başlayız. Men hazır işletip tazalao işlerini жүрсөм маңдайкы. Öte taktık gerek. Bir razmerleri var, birday boş gerek. Anan eğer bundan bir 10'du 15'ti jasa dep kalsa bar birday bolsun dayım ошол birday razmerdi salanga da үйрөнүш керек да. Жакшы. Буйрса маңдайкы бет бүтүп калды. Муну азыр муну жыйынтыкта акыбалда турам. Мен станокто өчүрөм да эми каптал тарабын, анан арт тарабын кантип кесип алабыз. Өзүнчө бөлүп алабыз. Ошол жагын ишке ашырабыз азыр. Маңдай жагы бүтүп калды. Азыр кырларын жакшы чыгарабыз да, анан арт жагын киргизип оюп барып туруп, анан артынан кесип алабыз. Биз азыр ошол ыкманы иштетебиз, иштеп баштайбыз. Öte taktık gerek. Жақсы алып тазалоо эреттерин кылабыз. Мына буйрса тарелкада эмес чыгып калды. Мына буйрса бүттүк. Кудай берсе, мына азыр станоктогу жана темирге бириккен жерден шуруптарынан өзүнчө отдельно бөлүп алабыз. Так биздин жасаган эмебиз бүттү буйрса. Мына мен бүттүк буйрса. Мына жакшы чыкты. Эми бул тарелканын арт жагын кесип алабыз. Эми муну мындай станоккода кесип алсак болот. Просто балдарга баягы көмө болбосун деп, эң уручнойло мындай жөнөкөй ара менен кескенди көрсөтүп коеюн. Ара менен кесип алса болот деп мына эң жөнөкөй. Мына тарелканы кылдык, маңдай жагын баары татынакай таза кетти. Арт калың болгон үчүн арты мындай жанагы кесип алдык. Эми ушул артын атайын тегиздеп тазалап коюш үчүн таймамда болгон тазалоочу станокко иштетебиз. Таптаза, алды азы, арты алды таптаза, текши. Мына азыр кесип арты кесип албадык беле. Муну тазалоочу станокко салдык эле. Аккуратно таптаза, жакшы тарелка болот. Эми бул биз жыгачтан кесүү ыкмаларын, тарелканы кандай даярдоо ыкмасын толугу менен жыгачтан жасап бүттүк. Эми кийинкиси ою салып көркөмдөөчү бөлүгүнө өтөбүз. Биз азыр болсо мына жыгачын жасап алдык. Эми мына мындай кылып сүрөтүн түшүрөбүз, ою чийимлерин түшүрөбүз. Анда сүрөт ою чийимлерин түшүргөнгө өттүк мына. Boyoktор менен боелот. Боекторун бир сыйра ушинтип чийүүлөрүн чийип, оюларын чийип алгандан кийин грунтовкалайбыз. Анан грунтовкалганда жайылып кетпейт да, мындай айтканда. Анан ушул перолордагы ушул бирдей текши жатыш үчүн перолордагы иштетип бирдей кылып, бирдей калыңдыкта жасабаш керек. Канчалык текши болсо жыгач бети ошончолук ою чийди, мындай текши жакшы отурат да. Анан качан боегондо дагы кистилер менен боегондо ошол салып аткан оюң текши бир калыпта текши болуш керек да.
Ортого сүрөттү канча тегеректеги сүрөттүн көлөмүнө жараша мен кагазга мынтип түшүрүп алам. Түшүрүп алам да мына мынтип. Кадимкидей эле карандашымды алам. Карандашты алып. Муну тепе-тең 4кө бөлүп алып, мындай кылып. Өзүмдүн эмем боюнча так элтер, логотип мына мынтип эскиз деп коет. Боюңдан кичинекей биринер билинбес өзүмдүн эмем түшүрүп алам, элестерин түшүрүп алам. Мынтип. Так. Эми тексттерди атайын көсмөрчем менен түзөп алабыз. Көбүнчөсү бул жээкти сыктан ысыкканга колдонулат, бирок дайыма ошол жыгач көркөмдөө жагында көп колдонуучу боектордун бири. Бул кыл калем да өзү кистичкада ошол эме боектору. Тыйынчыккандыкынан деп коет, белка деп коет. Ошол пони деп эки бөлүнөт. Ошол пони тыйынчыккан жүндөрүнөн жасалган кистичкалар өтө жумшак келет, сууга көп калтырганга болбойт. Анткени эзилип эметип кетет да. Так мына бул бир боек менен боёдуңбу? Сөзсүз түрдө муну тазалап кистичкаңды атайын дайыма жанында мындай болгон чүпүрөк болуш керек, сүртүп алып туруш керек. Эми экинчи боек менен боеп баштайбыз. Мисалы жана эме менен боёдук эми кадимкидей өңдөрүн алмаштыруу үчүн аралаштырып, жээк боектордун көбүнчөсүн жылуу светтер менен боёбуз да. Жылуу светтер менен күрөң. Кээ бирде болсо ортосунда ачык, жеңил сүрөттөр болуп калат. Андан дагы жеңил өңдөрдү таап туруп боёбуз жээктерин. Экинчи боектун ыкмаларын бүттүк. Эми кайра ушул эле мындай тарелкаларды түркүн мисалы монтип кооздоп жаныбарларды түшүрсө болот, жакшы ой чимилер менен. Андан сырткары мына мынтип жаныбарларды эгер башка өңгө кылсак дагы монтип толугу менен башка акка, көккө кылып туруп дагы мындай башка цветтер менен дагы жасасак болот. Андан сырткары өзү монтип улуттук стилде жээктерин күйгүзүп, мындай кылып улуттук колоритте жасасак болот. Андан сырткары мондай көлөмдүү чоңураак панолорго, жосо чоң эмелерге монтип биздин улуттук баатырлардын, жосо Манас темасында ушундай тарелкалардын түрлөрүн жасасак болот. Жыгач бетине жыгачтан тарелка жасоо боюнча сабагыбыз бүгүнкү жыйынтыктайбыз. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.